Акыркы күндөрү коомчулукту Кыргыздын аттуу баштуу белгилүү айымдары зериктирбес болду. Океандын ары жагында спортчу кызыбыз Валентина Шевченконун чемпион атаандашы урушууга чыкпай коюп, Шевченко чемпиондук курган негизги талапкер болуп турат. Ат үстүндө эркектерден кем калышпай эреңишке түшкөн айымдардын видеосу тарап, интернетте дүң болду. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова менен ырчы Айгерим Расул кызы тойдо чашташып, алардын андан кийинки айтышы коомчулукту бир жума бою зериктирбеди. Эркек кечирбейт, эркектер унутуп калат, аялдар унутпайт, ошол үчүн кечирбейт деген сөз бар. Ошентип бир канча жумадан бери кыргыз айымдары чашташып атат, эңишип атат, тебишип атат. Ал эми акыркы бир жума бою кыргызстандыктар эки чиновник айым, министрдин орун басары Лунара Мамытова менен депутат Аида Касымалиеванын айтышына күбө болууда. Депутат Аида Касымалиева Түштүк Кореядан келе жатып самолетто чуу салган, социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Зууракан Каденованын отставкасынын артынан дал ушул эле министрликтеги дагы бир орун басар Лунара Мамытовага ыңгайдан пайдаланып, оңтойун келтирип, оңбогондой сокурду. Касымалиева Мамытованы иштебей эле саякаттап жүрөт деп, жеке сапарларына дипломатиялык паспорт колдонгон деп айыптады. Эсеп 1-0 Аида Касымалиеванын пайдасында. Нью-Йоркко зам-министр барган окууга. Эмне үчүн зам-министр барыш керек окууга? Эмне үчүн мамлекеттин эсебинен окууга барыш керек? Эмне үчүн кредиттик акчаларга окууга барыш керек? Канча акча кеткен ошол иш сапарларга? Бул жерде дагы мына остров Хайнян эс алууга зам-министр кеткен деп атат, дипломаттык паспорт колдонулган. Бири бир кездеги Азаттыктын жылдызы, бири башкы канал КТРдин жылдызы Аида Касымалиева менен Лунара Мамытова кесиптеш гана эмес, классташтагы. НТС каналынын эфиринде Лунара Мамытова Аида Касымалиева экөө бир класста 11 жыл атаандашып окушканын айтып, ички үйдүлүк мектеп босогосунан эле бар деген сыяктуу сөздүн угун башка жакка буруп жиберди. Социалдык тармактын колдонуучулары Аида Касымалиева мектептеги өчүн алууда деп жатып калышты. Эсеп 1-1 Лунара Мамытова эсепти теңеди. Мисалы жогорку кеңеште мен да иштеп кеттим. Кандайдыр бир убакта деле Аида экөөбүз керек болсо классташпыз, бир мектепте, бир класста окуганбыз экөөбүзчү. Анан ошол жерде деле бул башка биринчи партада, мен биринчи бул партада отурганмын, атаандаш окуучу. Бул дагы 5 алса, мен дагы 5 алышымын, колубузду көтөрүп алып, анан кийин ал жерде деле ким кандай экенин, кайсы үй-бүлөдөн экенин бирибиз дагы аябай жакшы билебиз. Анан бул жерде мен түшүнбөй жатам, бир аз максат. НТС каналындагы дебатта министрдин орун басары Лунара Мамытова классташтар экендигин айтып, элдин оюн башка жакка буруп гана тим болбой, депутат Аида Касымалиевага каршы соккурууга жетишти. Касымалиева айткан Кытайдын Хайнан аралына дипломатиялык паспорт колдонбогондугун далилдеп, депутаттын сөзүн жалганга чыгарды. Эсеп 2-1 Лунара Мамытованын пайдасында. Менин Хайнан аралына барган иш сапарым боюнча айтканда, ал менин эмгек өргүмдө болгон иш болуп атат. Бул биринчиден, экинчиден бул менин өзүм ишим, каяка барамын. Үчүнчүдөн мен бул боюнча дагы атайын тиешелүү аракеттер көргөнмүн, өкмөттү бул боюнча да кабардар кылгам. Төртүнчүдөн бул өзүмдүн эсебимен, бешинчиден дипломаттык паспорт колдонулган эмес. Хайнан аралына барган күндөрдүн дагы социалдык тармактын колдонуучулары социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги саякатчы бакаларды талкуулоо азайып, Зууракан Каденованын Карвалол чуусу басаңдап калган маалда Лунара Мамытова артык кылам деп тыртык кылып балчыкты байкабай басып алды. Лунара Мамытова кызматка келгенге чейин эле дүйнө кезгендигин айтам деп келип, керек болсо пенсиясын чогултуп саякаттагандар дагы бар деп мисал келтирип ийип талоонго алды. Ошентип Лунара Мамытованын Аида Касымалиевага жасаган контур чабуулдарынын упайы бир пост менен жок болду. Германия, Бельгия, Турция, Египет, Америка жана башка өлкөлөргө мен мурун эле барып келгенмин. Министрликке келгенге чейин эле өз каражатымдан. Себеби менин девизим дүйнө чогултпай дүйнө кыдыр. Ошондо ички дүйнөң кеңейет, чоңоёсуң, акылыңа акыл кошулат. 198,5 чарчы метр жерден башка да толтура жер бар. Каткан акчаңды чыгар. Ооба, баягы кара күнгө деген. Андай болбосо кээ бир иштеп жаткан пенсионерлер пенсиясынан чогулткандай топ-топ туристик компаниянын бирине барып, кыялыңдагы бир мамлекетке бар. Мен ошондой пенсионерлерди билем. Жыл сайын саякатташат. Жашоо маңызда. Генетикалык кедейчиликтен арылуу. Эртеңки күн бүгүн башталат. Лунараны лунадан түш деп койгулачы.
Лунара кайсыл мамлекеттин социалдык өнүктүрүү министрлигинде иштерин билбейт го сыягы. Билсе минтип айтпайт эле. Кээ бирөөлөрдүн пенсиясы нанына жетпейт. Генералдар эле барбаса. Лунадан түш айгызай. Лунарачка жерге түш. Пенсионерлер айда эмес жерде. Эмне бале депутат министр болор менен мээлер чайкалып калабы булардын? Жалаң мурунку кесиптештери тепкилеп салды го чиркин. Оюн толук түшүндүрө албай калды. Бирок маңызы жакшы эле идея го. Мультиктеги лунтик. Кечээ 1 октябрда президент менен премьер-министр жолугуп пенсия жогорулагандыгын шаардана кылышты. Орточо пенсияга 378 сом кошулган. Ар бийлик тушунда пенсия же айлык акыны көтөрүү пиар менен коштолот. Бирок бул жолу Лунара Мамытованын бир посту президент менен премьер-министрдин жолугуп пенсияны жогорулаткандыгын көлөкөдө калтырды. Социалдык тармактын колдонуучулары мына Майамиге барганга жетпей калбасын деп, дагы 300 сом кошушту деп келекелеп жатышат.